Arslanbap Пансионат қош келиңиздер дейт. Могу мөңгүлөр кылым турган мөңгүлөрдөн мынакей. Канча кылымдардан бери туруп келген. Кылым турган мөңгүлөрдөн мына күзгелди Кудай кааласа. Мындан жагына бул мөңгүлөр эрибейт алыс. Жерде жалаң мындай машина жүрөт, газель деп коюп элешуларды. Assalamu alaikum, ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн мынакей Арсланбап жергесине келип калдым туугандар. Ушул жерде эки ат сатууга чыгып атат. Бири болсо өспүрүм, бири болсо мынакей улагы Тамай ат чыгып атат сатууга туугандар. Азыр маалыматын бир чекеден алып берейин. Экөө тең тектүү жылкылар экен туугандар. Экөө тең кыргыз, өзүбүздүн таза кыргыз жылкынын жайдары кыргыз жылкы туугандар. Эми кайсы бирден баштайлы экен маалымат? Биринчиси тайдан баштай берели, мынакей өспүрүмдөн баштай берели. Бул каяктан келип калган экен, сизге теги кандай? Ошол боюнча бир маалымат айтып кетиңиз ака. Бул тайды бир арзан алганбыз. Тайды түгүшү дакан, линиясына дакан. Дакан урок. Чалгандарга далилдеп берем. Бардык далилдери менен. Кыскасы тактик түктүү күчтүү жок. Ооба, чалса бардык маалыматтарын берем. Анан жашы боюнча дагы өзүңүз айтып өтүң эке. 1,5 жаш. Жашы 1,5 жаш, а? Полторашка. Мындай жакындан тартып коелу эми бир. Жаныбар мынакей. Көзү чанагынан чыгып кетейин деп өзү эле көрүнүп турат, бир келечекте кандай ат болушучу. Негизинен туугандар бардык нерсе келип ушу корс нерседен чыгат да. Жаныбар. Кече күнү бир группада бар элем, жылкы группада. Бирөө дейт жазат да, бир жаңасы дейт, бир корс ат керек дейт да, мингизбеген ат керек дейт. Ушундай жаныбар бир корулдап мына көз чанагынан чыгып кетейин деп эле өзү билинип турат экен. Ака, боюн боюнча маалымат билбейсизби ака? Буну өзү зорго жалдап алдым дейсиз, бул бою 1,8 чыгат. 1,50 жетпейт. 50 жетпейт, да? 40тын тегереги эми. Жаныбар мынакей. Кабак башын тартып коелучу, бул аттын кабагында эле бар экен мынакей. Каш кабак бөлөкчө экен, кыскасы мынакей омурлорунда тартып коелу жаныбар. Эми атчу дейм, муну ат тартайлык эми. Жаныбар. Эми кимге насип кылса дагы мындай карап ат кылып ала турган нерсе экен да туугандар. Жакшы нерсе экен. Мына туяктары да тик туяк экен. Негизинен мынакей бул жерде абадагы неме ака? Мынакей абасы салкын, суздук мынакей. Могу туугандар зоодогу мөңгүлөр даже эре эле экен да бу жердечи. Азыр мына камерага көрүнөт экен. Бул мөңгүлөр туугандар кылым турган мөңгүлөр да. Булар азырында күз келип калды. Дагы кар жайт үстүнөн. Жазда дагы башынан эрийт, ушинтип кылымдарды карыткан мөңгүлөр бар бу жерде. Ака, кийиктер тез эле учурап турса керек бу жерде, көрдүңбү? Бизге көрүнбөйт, ушу тоонун аркасында болуш керек. Мунун аркасы баа керей немелер болсо керек ака. Бахаласа мынакей. Эми бар ушул туугандар мынакей биз сыймыктанган мынакей кыргыз эли немен сыймыктанат, ушу тоолорубуз менен туристтер келип мынакей өз негизи Арсланбап мындай туризм өнүккөн жер да. Неме туристтер көп келет, эс алуучулар көп келет. Эми атты тартайлык эми кана жаныбарды. Бунун дагы маалыматын бир чекеден айтып өтөйлүк эми. Жаныбарды тегинен баштайлы, сизге каяктан келген, кантип келген. Токтотуп туруп экен муну. Өспүрүмдү четира чылдырып алайлы. Ушундай токтото берчү. Сиз маалыматын бир чекеден бере бериң эми ака. Бул таги шердин аты балдар мына. Арсланбаптан эле чыккан, а? Мальчиктин баласы. Мальчик деген аттын баласы, а? Азык деген аттын баласы. Таги бунун атасы ушу Абдыкалыктардан чыккан. Линиясы ушу бандит келешет.
Жашы боюнча Жашы боюнча жаңасы. улакка салып текшерип койгонсак, а? Улага тамай. Улага тамай. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.7 чыгат. Бою 1.7 чыгып калат. Эми 60 минус экен. Негизинен кабак баштуу, экөөнүн тең мынакей теги бар, таза кандуу, таза кыргыз жылкылар экен туугандар. Анан атасы дагы жакшы ат дейт. Так, мен атты бир айландырып тартып коеюн. Анан сиз ака мен атты тартканча сиз баларын айтың эми ака. Биринчи өспүрүмдөн баштай бериңчи басын. Өспүрүмдү канчага койтасыз басын ака? Таканын баасы 120 миң. Таканын баасы 120 миң сом экен туугандар. Аттын баасы 500 миң. 500 миң сом, а? Кем бар, келишебиз. Мынакей токтоп туруп калган экен дейт, ошого нары бери катуу бастырбадык туугандар. Ат туруп калган экен. Ушундай туугандар, мен аттын каш кабагын көкүрөк башындагы бир сыйра тартып өтөйүн дагы. Анан Мейлис акамдын номери сөзсүз экранда болот. Эси менен чалып, дагы да биз ала албай калган маалыматтарды толук алсаңыздар болот туугандар. Эси менен сүйлөшүп, бардыгын далил менен тактап беремин дейт. Ошо таза кандуулугун, улакка жүгүргөндүгү, эгер видеолору дагы бар дейт туугандар. Эгер мен видеого кошуп өтө албасам, эсинде чаласыңар. WhatsApp'тан азыр нары бери видеосун жөнөтөт туугандар. Ошол жерден чалып, WhatsApp'тан дагы сиз WhatsApp номериңиз дагы бар да ака? Бизге WhatsApp номериңизди берсеңиз, WhatsApp оң болуп калды азыр бизгечи. Мынакей туугандар, ат ушул. Жаныбар. Ошо менен биз видеобузду аяктайбыз туугандар.